Так, түз эфир. Катталгыла. Катталгыла. Так. Так. Замир, ты... Ага. Добавить. Добавление. Денис Инаятов. Привет. Ассаламу алейкум. Давай, Замир, немножко, наверное, подождем. Кішкене бүте туралы, анткени кішкене эфирге кирип алсын. Азыр экилик кишиде эфирде болуп атат. Сен өзүңдүн аккаунтуңда азыркы эфирди поделиться кылып кой тоже. Өзүңдүн эфириңди, чтобы сен... Бөлүшүп койдум. Койдуң ба? Чтобы эфирге көбүрөөк эме кирсин. Айнура Кадырова кирди. Мен классташым, по-моему. Давай начнем, наверное, обсуждение, наверное, наберем аудиторию больше 10 человек. Аудиторияға айтып коелу, урматтуу Facebook колдонуучулар, плюстан же могу эмеден кайсынан болобу басып эметип алсаңар, аудитория чоңураак болуп алат. Анткени абдан бүгүн биздин Замир экөөбүздүн абдан бир беспредельный болуп аткан Ош клубу жасаган беспредельный бир иш боюнча эме болуп атат. Ошону талкуулайт элек Замир экөөбүз. Ошондуктан муну поделиться кылып койсоңуздар, өзүңөр эметип койсоңуздар, жакшы болот эле. Так, уважаемые фейсбукчане, у нас эфир будет на кыргызском. Здесь как бы постарайтесь понять. Почему? Потому что это мы говорим для русскоязычных сегментов. Бирок кыргызча жүргүзөлү эфирди. Поделиться кылып койсоңуздар же плюстарды бассаңар, там эмелерди бассаңар, ошондо эфир көбөйөт да. Потом, Замир, там есть вот эта кнопочка. Женщина, на каком месте в органах следствия телефонное право? Я чуть не понял, на каком месте в органах следствия? На каком месте? На первом месте? Вот так я могу ответить. Первое место. Так, 10 человек. Еще раз, пожалуйста, сделайте этот. Очень интересно будет прямой эфир. Түз эфир абдан кызык болот, оюмча. Да, 11 киши. Эмне баштай берели, Замир, 11 киши эфирде экен, калгандары көп болот деп мен ойлойм. Мында плюс эмелерди коюп турса көп болот. Анча урматтуу Facebook колдонуучулар, мына биз Замир экөөбүз азыр түз эфирге чыгып атабыз. Түз эфирге чыкканыбыздын себеби бүгүн Жогорку соттун төрагасы менен кезигүү болду. Ошол кезигүүдө биз Оштогу бир беспредел тергөөнүн бир беспредел боюнча айтып бердик. Азыр мына Замир бул ишти толугу менен айтып берет. Ошондой мындай өзүнүн укугун коргой албаган, колунда чөнтөгүндө акчасы жок, мындай тааныш тунуштугу жок, карапайым жигит, 5 баласы бар. 1-3 жашар кызы инвалидтен көзүнүн эмеси, көзүн уже операция көзүн алып коюшуптур да, ошол 3 жаштагы кыз экен. А так 5 балалуу. Эми ошолордун атасын камап, ошолордун мындайча айтканда гаилер болобу, Оштун гаиси болобу, же опер кызматкерлери деле биякта жок, по-моему, да? Биякта гаилери абдан катуу бир эмес мыйзамсыздыктарды кылыптыр. Ошол боюнча биз бүгүн
сотко толугу менен справканы да бердик, бүт ар бир пункттарды көрсөтүп бердик, бүт нарушенияларды, 16 нарушенияны көрсөтүп бердик. Ошонун негизинде мындайча айтканда Жогорку соттун төрагасы бүгүн өзү абдан возмущен болду. Ушу төргөчүлөрдү үйрөтүш керек эле деп абдан эметип атат. Өзүнүн сотторун да кичине анча мынча айтты. Бул туура эмес кылыптыр. Мен эми как бывший судья, бывший следователь, бывший судья, сейчас ныне председатель Верховного суда, мен силерди толугу менен поддерживаю деди. Эми жаман жакшы айтпайлы. Андан көрө ошол жактын айталы. Эрмек поделиться кылып коет Токуруп, кандайсың иним? Андан тышкары дагы эфирдин астында дагы айтып коелу. Мына Замир экөөбүз ушундай бир чечимге келдик. Туурабы, Замир? Тура. Ар бир күндө ушундай эфирге экөөбүз чыгып турабыз. Ар бир мыйзамсыздык иштерди биздин эмеле биздин болуп аткан биздин производстводогу иштерди, мыйзамсыз иштерди айтабыз. Бүгүн бир ишти айтабыз, эртең кайсы ишти айтабыз? Эртең, скорее всего, Эмаком эмчүн ушундай эмеге кирип калды. Анан понедельник күндөн баштап туруп мера пресеченияны айталы, 1 май район сотун айталы. Анан ар бир судьяга токтололу. Экөөбүз Замир экөөбүз сүйлөшкөндөй, биз бир гана нерсени сүйлөшүп атабыз. Биз соттордун фамилияларын, төргөчүлөрдүн фамилияларын ачыктайбыз. Ким бул беспределде бар, биз ошонун баарын ачыктайбыз, айтабыз. Мына бүгүнкү күнү ушундай бир мен ушинтип айтып жүрүп, ушундай ачыктап жүрүп, ар бир төргөчүнү айтып атып, следствие ГКМБ, следствие МВД дегенде бүгүн комиссия по этикеге жалоба түшүптүр ГКМБдан по городу Бишкек мени адвокатский лицензиядан лишать этиш. Урматтуу адвокаттар, кол чаап коелу. Эми биз деген көрсө Кыргызстанда эч ким беспредел жөнүндө айтпашыбыз керек экен да, ушундай болуп атат. Жанат, присоединяйся тоже к этим. Анан кийин дагы ушуну кайрылып кете турган нерсе, бул биз адвокаттар ушундай элдин укугун, элди карапайым элди баарыбыз жактап атабыз, баарыбыз ошолордун укуктарын защита кылып атканга эметип атсак, жардам берип атсак, ошонун баарын көрсө биз деген төргөчүлөргө мындайча айтканда мешать этип атпырбыз. Анан кийин бул негизи биздин азыркы эфирибиз бул деген сотторду же төргөчүлөрдү жамандоо эфир эмес. Бул сотторго жана прокурорлорго айтылып аткан сөз. Урматтуу адвокаттар да айтылат. Бөлөк адвокаттар менен да чыгабыз. Могу жерде аз адвокаттар калса, алар менен да чогуу чыгалы. Бирок биз деген соттор аркылуу, прокуратура аркылуу, гособвинителер аркылуу биз деген төргөчүлөрдү үйрөтүшүбүз керек. Ошондой мыйзамсыз иштерге барбагыла деген нерсе. Мына Эрмек Атакуров деген аты чыккан журналист, мына беспредел айтсак укпайт дейт. Ал эми подстава менен камап жетишти. Мына сенин да подставаңа азыр ошо Оштогу болгон подставаны толугу менен ар бир кагазды далили менен азыр мына Замир көргөзөт. Ошон үчүн мен биздин адвокаттык сообществого айтып кетет элем. Адвокаттар, бизди бийлик укпаса, бизди төргөчүнүн чоңдору укпаса, МВДнын чоң укпаса, ГКМБнын чоң укпаса, айлабыз кеткенден ушундай элге кайрылалы. Общественный мнение кайрылалы. Ошол общественный мнение менен, эл менен ушинтип айтып туралы. Ар бир болгон мыйзамсыз иштерди айтып турушубуз керек. Ар бир адвокат чыгалы, келгиле, кошулгула. Ошону менен мыйзамсыз жасаган иштердин баарын көрсөтөлү. Ошондо биз деген тергөөчүлөрдү, прокурорлорду, сотторду үйрөтөбүз ошондо. Мыйзамдуу кабыл алган. Анткени биз карапайым элди ойлонушубуз керек. Чоңдор телефонный право менен телефонго звонить этип алып, өзүнүн иштерин бүтүрүп алат экен. Колунда бар, чөнтөгүндө барлар, акчанын күчү менен бүтүрүп алат экен. Баягы эле баш болгон карапайым эл. Ошол 100% биздин населениянын 90% карапайым эл. 10 гана проценти бүт чечип коет өзүлөрүнүн нерсени. Мына ошолордун баардыгын могу жерден эфирлерден айталы. Мына 26 киши эфирде
азыр сөздү мен Замирге өткөзөйүн. Замир Оштогу иш боюнча айталы, гаилердин фамилияларын толугу менен айталы, эмне себептен алар наркотиктерди кандай кылып мыйзамсыздыкка алып барган, тергөөчү кандай УПКда атам заманда билбеген нарушенияларды кылып туруп, иши ошонун баарын сотто өткөзүп берет. Ош шаардык соту ошону мыйзамдаштырып берет. Ошонун баардыгын биз азыр айтышыбыз керек. Ошондой нерселерди, урматтуу адвокаттар, мына ошондой нерселерди мына бизге чыккыла, мага, Замирге чыккыла, түз эфирлерге чыгып, ушундай форматта жүргүзөлү. Анткени ушундай форматта жүргүзбөсөк, ушундай күнүгө бизди мындайча айтканда оозубузду жапканы жаба берет. Мына даже керек болсо, мына мен ушул мыйзамсыздык жөнүндө айтып атсам, Бишкек шаарынын УКГМБси мени уже адвокатский лицензиядан лишение кылабыз деп туруп, адвокатурага уже кат жөнөтүптүр. Булар эмне, бул эмнени далилдейт? Булар далилдейт. Биз барыбыз Кыргызстанда, кыргыз эли унчукпай эле, мындайча айтканда, эки мурдубузду, эки колубузду мурдубузга тыгып, оозубузду жаап туруп, мындай сени бетке чапса, мейли, рахмат, бул бетиме чап бергин деп туруп эле барыбыз чыдап беришибиз керек экен да. А булар Кудай болуш керек экен. Ошондуктан ушул мыйзамсыздыктардын баарын айтыш керек. Сөздү Замир сага ушул иш боюнча айтып бергин урмат. Биз азыр кеп кыла турган иш бул Ош жергесинде, Ош шаарында орун алган окуя. Былтыр 23-жылы 20-август күнү майы кызматкерлери, жөнөкөй тил менен айтканда, мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери деп мурда аталчу, азыр эми жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызмат болуп калды. Мындай элге сиңип калган майы дей берейин. Майы кызматкерлери 20-август күнү түнкү 12-ден 40 мүнөт өткөндө Кооператив жана Шота Руставели көчөлөрү кесилишкен жерден ушул бүгүнкү күндө баңги затын мыйзамсыз сатуу максатында ташыган, өзү сактаган деген 282 берене жазык кодекси 3-бөлүгү боюнча 12 жылга айыптуу деп табылган жаранды токтотуштур. Мына машинада Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны айдап бараткан жерине токтотушат. Рейд болуп аткан экен. Анан айтат, мына мен биринчи айтып берейин, ошол майы кызматкерлеринин кебин бул иш материалдарындагы айтылган сөздөрдө показаниялар, көрсөтмөлөр. Ошентип токтоттук дейт. Токтоткондо эле айдоочу отурган тарапта поликте бутунун астында пакетти байкап калдым дейт. Майы кызматкери айтып атат. Пакетти байкап калып, бул эмне деп сурасам, мен тойдон келдим, бул тойдон алып келаткан тамак аш деп айтты дейт. Бүгүнкү күндө мына биз эми райондук сот өкүм чыгаргандан кийин, 12 жылга байкушту камап салгандан кийин областтык сотко, Ош областтык сотуна апелляциялык даттануу берүү максатында мына бизден жардам сурап жубайы кайрылган болчу. Ошого жардам берип баштадык. Баштаганда эле биз эмне кылабыз адвокаттар? Негизи иш материалын изилдейбиз, окуп чыгабыз. Анан биз мындай далил көргөн жокпуз да. Ошол адам автоунаасын токтоткон учурда машинасында полигинде баңги затын алып барып атканынын далилин көргөн жокпуз. Себеби эгерде бирөөдөн мыйзамсыз түрдө сакталган баңги затын таап алган учурда милиция кызматкерлери аны кантип алыш керек ошол жерден? Кантип бир өзүнчө пакетке салып, оозун бууп, мөөр басып, кандай оформление кылыш керек? Ошону кантип экспертке кийин өткөрүп бериш керек? Мунун баарынын талаптары бар мыйзамда. Ошол талаптардын көпчүлүгү сакталган эмес. Албетте ошол протоколдор ошол себептен мындай жараксыз далил катары саналат мыйзамга ылайык. Эми мына жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Машинаны токтотуптур. 12-ден 40 мүнөт өткөндө токтотуп атат. Эми караңыздар. Саат таңкы 4-төн 43 мүнөт өткөндө ушул майы кызматкерлери ошол Honda Fit'ти өзү майы кызматкери рульга отуруп айдап, артка жанагы жаранды
шектелип аткан жаранды ортого отургузуп, эки тарабынан эки майы кызматкери аны кысып кармап эч жака качырбай отуруп, бир аралыгы 10-15 мүнөттү ээлеген жолду басып өтүшкөн, жүрүп өтүшкөн да. Бул ошол Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө аны алып барышкан. Материалдарга ылайык, иш кагаздарына ылайык. Анан алып барып туруп, тергөөчүнү чакырып, дежурный тергөөчүнү ошого өткөрүп бердик дейт. Өткөрүп бергенде эле эмне кылып атат? Тергөөчү эки тергөө амалын жасап атат. Биринчиси осмотр места происшествия, окуя орун алган жерди кароо деген тергөө амалын жасап атат. Бирок эң кызыгы, окуя болгон жер кайсыл жер болчу? Бул Гапарайтиев жана Шота Руставели көчөлөрү кесилишкен жер, окуя болгон жер болчу. Бирок жок, ал жерди караган жок тергөөчү. Honda Fit үлгүсүндөгү машинаны карап атат, протоколдун өзүндө жазып атат жана окуя болгон жер дейт. Анан бир белгисиз затты пакетке салынган, үчкө бөлүнгөн белгисиз затты алдым дейт ошол Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу отурган жердеги поликтен алдым дейт. Изъятие кылдым деп протоколуна жазып атат. Эми ошол эле учурда кайрадан экинчи протоколду толтуруп, Желательно на бумаге показывай вот так вот. Мына экинчи ирет. Көрмөй бул жерден. Bunu Экинчи автоунааны кароо жүргүзүү протоколу деп туруп, кайрадан эле автоунааны карап туруп, тергөөчү 3 дана пакет полиэтилен формасындагы, кирпич формадагы зат алынды деп туруп, кайрадан эле ошол жанагы эле Honda Fit'тен экинчи ирет жанагы белгисиз затты алып атат. Эми суроо, тергөөчү канча затты тапкан? Бир жолу тапканбы же эки жолу тапканбы? Мына ушул жерде дагы жөнөкөй эле мындай түшүнсө болот, мыйзам бузулуп атат. Мен жакшы эле угуп атам да сүйлөгөн. Эми сен өзүнүн телефонуңду унутуп койсоң, биякта жакшы эле угуп атышат. Сен дагы эметип койсоң, Аселя, как раз вот здесь, извини, Замир, я перебью. Извини. Аселя, здесь нас начинают давить сотрудники ГКМБ. Уже на меня уже в комиссию по этике направили прошение, чтобы лишить лицензии. Прикольно. Все, Замир, извини. Мына улантайын, мына жана айттым, эки протокол, бирок бир эле автоунаа каралып атат деп. Мына биринчи протокол. Окуя болгон жерди кароо протоколу. Эми бул жерде жазып атат мына. Ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа каралды деп. Экинчи барагында ошол Honda Fit'тен зат табылды деп жазат да мына. Эми бул канчада болуп атат? 4-төн 45 мүнөт өткөндө башталып, бул тергөө амалы. Саат 5-те аяктап атат. Көрүп алсаңыздар болот. Саат 5-те кайрадан эле ошол Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны, бул жерге убактысы көрсөтүлбөптүр, бирок ошол эле Honda Fit'те экинчи ирет карап туруп, экинчи ирет алып атат. Эми суроо. Эмне үчүн бул протоколдо калыстар деп понятой катары эки адам көрсөтүлгөн? Мына 2019-жылдын 1-январынан бери Кыргызстандагы мыйзамдарда понятой деген түшүнүк жокко чыккан. Калыс күбө деген түшүнүк жокко чыккан. Себеби ошол понятойлорду дагы баягы өзүнүн тааныштарын тергөөчүлөр чакырып атып, ал институтка, ал катышуучуларга ишеним болбой калган. Ошондуктан мыйзам долбоор ойлоп жазылып чыгып, понятойлор жокко чыгып, жаңы жазык процессуалдык кодексте азыр эми ар бир тергөө амалы видеокамерага тартылыш керек, сүрөткө тартылыш керек деген талап коюлган. Эми бул иш аракет видеого тартылбаптыр, бирок сүрөткө тартылыптыр. Эми мына караңыздар. Ушул эле протоколго фото таблица тиркелет да. Honda Fit жанагы кароого алынган Honda Fit. Эми караңыздар мына. Бул биринчи сүрөттөр, алды арты тартылган Honda Fit'тин. Экинчи сүрөт капталынан, эки капталынан. Эми байкасаңыздар мына. Ким отурат? Майы кызматкери отурат. Бул далил ортосунда эки тарабынан эки майы кызматкери отуруп, ортосунда жанагы шектүүнү жаранды кармап отурушат мыйзамсыз. Эми караңыздар мына. Полик, машинанын полиги, айдоочу отурган полик. Караңыздарчы, бул сүрөттө поликте наркотик же бир пакет турабы? Эчтеке жок. Эчтеке жок.
пакетти ошол поликте болсо эгер чындыгында аларда мурда сүрөткө тартат да биринчи. Анан алып кайсыл жерге коюлган сүрөткө тартат. Анан пакетке салып туруп, пакетке салынган сүрөткө тартат. Анан мына жерге коюлган 3 дана бир затты сүрөткө тартып атышат. Аны пакетке ороп туруп, мына жерге кол коюп атышат. Мунун баары негизи ушундай пакетке салуу жана Гапарайтиев менен Шота Руставели көчөлөрү кесилишкен жерде, окуя орун алган жерде болуш керек эле. Ал үчүн эмне кылыш керек эле ГАИ кызматкерлери? МАИ кызматкерлери тергөө иштерин жасоого ыйгарым укуктары жок. Алардын жобосунда, инструкциясында так жазылган. Эгерде кылмыш белгилерин көрүп калышса, байкап калышса, ошол кылмыш болгон окуяга ыкчам тергөө тобун чакырыш керек. Алар келгиче окуя орун алган жерди кайтарып, эч кимди тийгизбей туруш керек деген талаптар бар. Бирок алар анын ордуна өздөрү роудуга келип атат. Эми баягы маселеге кайтып келели. Мына келип атат. 4 саат 3 мүнөт өттү арадан. Мына машинаны токтоткондон баштап роудуга алып келгенге чейин 4 саат 3 мүнөт. Каякта эмне кылып алып жүрүштү бул жаранды? Каяктан алып жүрүп 4 саат, өзүңүздөр ойлосоңуздар, 4 саат 3 мүнөт. Бул байкуш жаранды эмнеге ГАИ кызматкерлери алып жүрдүңөр? Эмнеге ошонун машинасынын рулуна отурдуңар, эгерде бутуңардын астында наркотика турган болсо? Мыйзамсыз наркотиканы бир точкадан экинчи точкага ташуу бул 282 берене менен жазаланчу кылмыш болуп саналат. ГАИ кызматкерине ким ыйгарым укук берди? Ошол өзү айтып атат. Поликте наркотика жатыптыр деп. Ким сизге укук берди? Ошол тебелеп наркотиканы. Анан бир точкадан роудуга чейин ташыганга сизге ким укук берди? Бул өзүңүз кылмыш жасаган жоксузбу деген суроо жарылат да. Себеби баягы аптекаларда наркотика, баңгизатындай аз көлөмдө камтылган дары-дармекти, мисалы, аптекага чейин жеткирүү үчүн өзүнүн амалдары бар да, өзүнүн жоболору бар, эрежелери. Атайын рухсат кагаздарды алып, анан атайын ташышат. А бул жерде целый наркотик деген күмөн жараткан буюмду эмне үчүн ГАИ кызматкери ташып жүрөт? Ушундай жагдайлар бар. Ошол 4 саат 3 мүнөттө бүгүнкү күндө айыпталган киши эмне деп айтып атат? Менден акча опуза кылышты дейт. Биз ошол учурда ал жерде болгон эмеспиз. Мына угуучу сиз да болгон эмессиз. Биз айта албайбыз кимдики чын, кимдики жалган. Ошону айтыш үчүн мына мунуку чын деп, мына далил буюмдарды табуу мыйзамга жазылганда, эч кандай шек саноо жаратпагандай кылып далилди сен чогултушуң керек тергөөчү. Жана ошону сотко беришиң керек деп көрсөтүлгөн. Бирок бул жерде биз ынанымдуу далилдерди көргөн жокпуз да. Эми кийинки жагдайды айтайын. Айыптоо актысында айтылат, бул жаран якобы август айында Баткенге барып, Баткенде 2 жаранга жолугуп, ошолордон наркотиканы алыптыр. Эми караңыздар, тергөөчүгө тапшырма берилип атат. Ошол кишинин телефон чалууларын текшергиле. Кимдер менен байланыштыр? Андай баягы тергөөдө аты аталган Рашид аттуу баткендик аттуу менен, жаран менен чалышкан деген далил табылган жок. Иште телефондун входящий, исходящий звоноктору жок. Демек, далил болуп бере ала турган маалымат жок экен ал звоноктордо. Эми телефон аркылуу текшерсе болмок. Ал киши ошол августта точно Баткенге барган эмеспи? Муну айыптоо актысына көрсөтүп жазаардан мурда ошол чын экенин далилдеш керек да тергөөчү. Тиги айыпталуучу ооба мен Баткенге бардым деп койсо, тергөөчү ага ишенбеш керек, аны текшериш керек. Ал бүгүнкү күндө айтып атат ал жаран, мен Баткенге барган эмесмин, мен Ошто эле жүргөм депчи. Анын бар далилденбайбы? Ошто эле жүргөм деп далилденип атат. Эми мына караңыздар. Баткенге барса, баягы Баткенден баары бирөөгө чалат да. Ал жактагы Мегаком болобу, Билайн болобу станциялары, мындай антенналары бар. Ал көрсөтүп коет, эгер текшере турган болсо тергөөчү. Ошол жакта болгонбу территориясында Баткен же болгон эмес. Эми телефонду алмаштырып туруп деле барышы мүмкүн. Мындай ой деле жарылат да. Башка жолу бар да анын барбаганын текшергенчи. Мына Honda Fit үлгүсүндө барып алып келдим деп атат. Жана мында
бүгүнкү күндө ал показаниялардан киши баш тартып атат. Мен басым астында бул показанияларды бергем. Чындыгында мен барган эмесмин деп атат. Эми мына тергөөчү барган деп туруп айып актага көрсөткөндөн кийин автоунаасын текшериш керек эле. Безопасный город деп баягы бүт жака видеокамераларды орнотуп койгонбуз. Же Баткенде жокпу андай Баткенге чейин жолдо бар да. Ошолор менен текшериш керек эле. Бул автоунаа августта Баткенге бардыбы, барган жок. Ал текшерилген эмес, ал жөнүндө бир да далил кагазы жок. Ушундай. Эми дагы бир өтө маанилүү жагдай. Мына адам наркотикалык баңгизат менен мамиле кылганда, мындай кармаганда, колдонгондо, машинасына салганда сөз колунда, денесинин бир бөлүгүндө из калат да. Аны аныктоонун жолу бар. Ойлоп табышкан. Ал деген смыв деп коет. Баягы колун жууйт медиктер, медицина кызматкерлери. Ошол дене кайсы бетин жуйбу же кийиминин бир бөлүгүн сууга атайын жидкостька жууп туруп аныкташат. Ошол наркотиканын изи барбы, жокпу? Аны аныктаганда мына медицинское освидетельствование деп, мунун экинчи барагында эми колумду түшүнбөйсүздөр албетте, бирок мына терс деген жыйынтык болуп атат. Смыв кылганда эч кандай баңгизаттын изи чыккан эмес. Ошол таңда эле 20 август эртең менен эле бул иш-чара жүзөгө ашырылган, бирок жыйынтыгында терс натыйжа болгон. Ошентип, кана өзүңүздөр айтыңыздарчы, мына кандай далил болуп атат. Бул адам чындыгында наркотика ташыган. Ошол 4 сааттын ичинде гаишник машинаны айдап баратып, балким өзү салып койгондур. Балким булар өзү салгандыр деген божомол ойлор болбой койбойт. Эми аны жок, андай болгон эмес же болгон деп биз айта албайбыз. Бирок мыйзамда, конституцияда көрсөтүлгөндө адам өзүнүн ак экенин далилдебеш керек. Далилдегенге укугу бар, бирок милдеттүү эмес. Бирок айыптоо тарап, тергөөчү, прокурор анын айыптуу экенин далилдеш керек. Бирок бир жерде далилди алды деп айта албайбыз да. Болгону өзүнүн признательный показаниясы болуп атат. Бүгүнкү күндө ал показаниялардан баш тартып атат. Менден басым алдында. Мени алдап, ушул кол койдурушту депчи. Извини, пожалуйста, я немножко перебью. Вот здесь Адина Сатвалдиева, какая-то обиженная на этих, и здесь сидит канчалап бейгүнөө жактоочуга муктаж адамдар, силер осы только акчага иштейсиңер деп. Адина Сатвалдиева, я вам скажу, бул ишти биз деген мындайча айтканда акча үчүн иштеп аткан жерибиз жок. Мындай жазат десилер, жөн эле жаза бербейчи, дилдирип. Жазыңар келбей, кетип калгыла. Эмне эле биякта эле адвокаттардын баарын шыбап эле жинди болуп атасыңар. Силерге деген ошондой адвокат бирөө калып калса, ошол жакта отурулачы эметпей. Жөн эле келдирбей биякта. Извини, пожалуйста, Замир. Жок, туура эле айттыңыз. Эми мына жалпысынан ушундай. Эми кайсыл дагы эмнелерге көңүл буруп кетиш керек дейсиз? Эми деген буруп турган нерсе. Мына могу жерде Замир экөөбүз бул ишти толугу менен ар бир барагына чейин карап атабыз. Жана Замир айтып кеткендей, кызык нерсе. Шотор Руставели Гапар Акиевден УВДга чейин 15 мүнөттүк жол. 15 мүнөт. 00:40 кармап атат. 00:40 кармап атат. УВДга болгону 4-тө алып келип атат. 4 канча эне? 4-төн 43 мүнөт өткөндө алып келип атат. Арадан 4 саат 3 мүнөт өттү. Кыйын болгон жокпу, Адина? Свали, тоже мне. Канат мен жөнүндө кыйын болбо деп. Жакпа, кетип кал эфирден. Бир ойду бөлүшө кетейин да, мына. Бул жана Канат байке айткандай, бул эфирлердин максаты судьяларды жаманатты кылып, тергөөчүлөрдү жаманатты кылуу эмес. Биз баарыбыз эле жерлерде айтабыз. Соттордо мыйзамсыздык болуп атат, акыйкатсыздык болуп атат деп. Бирок мындай жалпылап айта берген бул бир жөн. Биз мына адвокат болгондуктан ушул мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып, конкреттүү примерлер аркылуу, конкреттүү үлгү боло турган иштер аркылуу көрсөтүп, мындай документально мына бул жерде мыйзамдын бул нормасы бузулуп атат. Бул жерде мындай далил жок, адамды соттоп атат деп конкреттүү примерлер аркылуу талкуу жүргүзүп, коомчулукка ошондой эле сот системасында, тергөө системасында реформа жасайын деген кызмат адамдарына чейин маалыматтар жетсин деген ой менен ушул форматта бир
талкуулашпай эле эфирлерди өткөрөйлү деген ойго келдик да. Анан баягы ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дейт. Биз мындай акыйкатсыздык болуп атат, адилетсиздик болуп атат деп көп айтабыз. Бирок ушинтип конкреттүү эмне, кайсыл жерден мүчүлчүлүктөр болуп атат тергөөчүлөр тарабынан, соттор тарабынан, ошолорду так айтып турсак, мына реформа жасайм деген адамдар бар. Жок деп ойлобойм мен, бар. Ошолорго бул жерде бул кемчиликтин үстүнөн иштешибиз керек экен, бул жерде мындай кылышыбыз керек деген идеялар келет. Бул колдоо максатында да, колдоо максатында. Негизи бул иштин жагдайлары мындай да. Мына Замир дагы айтып кетти, дагы бир жолу ошо 4 сааттан бери мына өзүңөр көрдүңөр, Замир көрсөттү. Эки сотрудник, мои сотрудники биякта, ортодо тиги жарандалып алыптыр. Бөлөк сотрудник мои айдап жүрөт да машинени. Вас уже бөлөк сотрудник айдап жүрөт. 4 сааттан бери шаардын ичинде айдап жүрөт. Биз соттук процессте ошонун баарын айтып берсек, ошол жактан ооба гаилер айдап жүргөн деп туруп бир майор чын айтып атат да, ооба дейт. Тогда получается 282 беренеде, 280 сен ошону айта кеттиңби? Айта кеттиңби? Айтыңыз, сиз, мен айттым, сиз да айта кеттиңиз. Беренеде перевозка деген мындай ошону жүргүзгөн деген. Тогда, значит, мои кызматкери 4 саат ошол наркотикти, баңгизатты алып айдап жүрсө, тогда ошол ГАИнин сотрудники дагы мындайча айтканда иш козголуш керек. Перевозка деген берене менен. Эми мына кошумчалай кетейин да, негизи май кызматкерлердин мындай ыйгарым укугу бар. Эгерде адам мас абалда экен деп күмөн саноо жаратса, анын машинасын штраф стоянкага алып барып койгонго ыйгарым укугу бар. Бирок биз суроо бердик да, ушул Асратов аттуу май кызматкерине биз суроо бердик. Силер бул адамды мына жол эрежесин буздуң деп токтоттуңарбы? Десек, жок дейт. Бирок бул жерде чындыкты айткан жок, себеби иш материалында ага карата мас абалда машинаны айдаган деген статья менен протокол түзүлгөн, иштеп жүрөт. Тергөөчү дейм, ошол май кызматкери Асратов, жок, биз андай кылган эмеспиз деди. Бирок эми мына макул мас абалында деп шек санап токтотуптур. Анда анын кыймыл аракети кандай болуш керек? Ал автоунаага отуруп, штраф стоянкага алып барганга укугу бар, же эвакуатор менен. Бирок бул штраф стоянкага алып барган жок да, бул тергөөчүгө берип атат. Себеби кылмыш жасады деген күмөн саноо менде пайда болду деп өзү айтып атат. Демек, биринчиден тергөөчүгө алып барып атат, экинчиден наркотиканы өзү ташып атат. Ал андай кылбаш керек да. Ал болгону, окуя болгон жерде кайтарып, тергөөчүгө гана бул ишти өткөрүп бериш керек эле. Наркотиканы алуу, изъятие кылуу бул тергөөчүнүн ыйгарым укугу. Анан эми баягы бир затты таап алуу эле наркотика экен деп туруп тергөөчү ишти сотко берип жибербейт. Аны наркотикабы же унбу? Мисалы, кээ наркотика бар. Ал деген унга окшош, сахарга окшош, ак түстө дегеним да. Аны аныкташ үчүн эмне кылат? Эксперт деген бар. Сөзсүз экспертиза дайындайт. Ушул зат эмне болуп саналат? Наркотика болсо кайсыл түрү депчи. Мына эми иште мына түз эфирдин дагы биз жүргүзүп аткан түз эфирдин мен ойлойм жакшы жагы бул укуктук агартуу. Мына укук талаасындагы, укук тармагындагы билим менен бөлүшүү да. Жөнөкөй тил менен аракет кылабыз. Мына билип алыңыздар, экспертизаны эксперт гана өткөрөт. Эксперт деген ким? Адис деген түшүнүк бар, жана эксперт деген түшүнүк бар. Адис, азыр түшүндүрүп берем, эксперттин сөзсүз сертификаты болуп, ал Министерство юстиция министрлигинин реестринде катталыш керек эксперт катары. Ошондо ал эксперт болот. Муну заключение эксперта деп аталганы менен бул киши эксперт эмес экен. Мыйзамдагы эксперттин талаптарына жооп бербейт экен. Айтылып атат. Старший инспектор УВД города Ош майор милиция Турдуев дейт. Эми бул жерден мен баягы ал кишинин билими жана сертификаты барбы деп мындай карап чыкканда жок экен. Реестрде демек турбайт жана эксперт болуп саналбайт. Бул адис өткөрбөш керек эле экспертизаны.
атайын экспертизаны өткөрө ала турган адам корутунду бериш керек эле. Ошондуктан бул дагы далил болуп, жараксыз далил болуп саналат. Айыптоо өкүмүнүн негизине койбой турган, койсо болбой турган, негиз катары колдонсо болбой турган далил бул. Эми мына адис деген ким? Ал деген мисалы бир хирург операция жасап атып, адамды туура эмес операция кылып, кылмыш жасап койду дейли, халатность кылып атып. Ага карата тергөөчү мисалы ишти тергеп атып, медицина тармагын түшүнбөйт да, ана экспертиза дайындап атып, ошол бир башка хирургду чакырып, келиңиз могу суроолорду түзгөнгө жардам бериңизчи деп туруп, ошондо ал адис болуп саналат. Суроолорду мисалы түзгөнгө жардам берет. Же бир хирургиядагы теманы түшүнбөй жатып, тергөөчү аны чакырып, түшүндүрмө алса, разъяснение, бул адис болуп саналат. А бирок эксперт болуп саналбайт. Сертификаты жок, реестрде турбаган адам. Мына ушунда билип алсаңыздар ашыкча болбойт. Эми могу жерден деген мыйзам бузуулар өтө көп болду. Ошол мыйзам бузууларды мына биз дагы бир кайталап кетейин, мына Замир да менин сөзүмдү кайталап кетпейин да. Биз бул максатыбыз сотторду жамандоо эмес, прокурорлорду жамандоо эмес. Биз деген биякта ошо сот, прокурорлор силердин колуңарда. Үйрөтүш, төргөчүнү үйрөтүш, төргөчүнү анткени силер көзөмөлдөйсүңөр. Ошону үйрөтүш, ошо туура карапайым элге туура иштеп берген, бул деген ошол бир өзүнчө эле сабак бергиле деген сөз. Могу жерден дагы сабак бере турган сөз болуп атат. Ошол төргөчү, фамилиясы ким ошол төргөчүнүн? Бул тергөөчүнүн фамилиясы Ормонов. Ормонов. Каныбек, по-моему, К деп турат, мен аты жөнү азыр толук эсимде жок. Ошол мындайча айтканда, балким билбей УПКнын өтө чоң мындайча айтканда нарушение бар. Илгери мен еще сотто иштеп жүргөндө жогорку соттун соттору, облус соттун соттору процессуалдык, грубейший процессуалдык 1-2 нарушение болсо, ошону менен иштерди толугу менен момундай актап салчу. Анан ошол жактан частный определение жазчу. Момундай. Бул могу жерде момундай нарушение кылдык. Давай буга чара көргүлө деп туруп ошондой, например. Азыр андай нерсе жасалбайт. Жасалбай аткан себеби анткени биздин кээ бир соттор алар да аман болсун. Например, 1-Май район сотто биз баягы Шерматов деген судьяны айтып атабыз да, Калбаев деген. Бирок бул боюнча бөлөк күнгө коюп атабыз, туурабы, Замир? Ооба. Ошону бөлөк күнү ошону обсуждение кылабыз. Ошол жакта ошол Шерматовдун кандай мыйзам бузуулар менен саган, бирок мындай дежурный сөздөрү бар, ошолордун баарын бүгүн, к примеру, ушул далилдердин бардыгын жогорку соттун төрагасына Замир Курамаевичке толугу менен көрсөттүк. Ар бир кагазды көрсөттүк, туурабы, Замир? Ар бирсин жазып бердик. Мына могу жерде момундай нарушение болду, могу жерде момундай нарушение болду деп туруп, биз ошолордун баарын бүгүн Замир Курамаевичке көрсөттүк. Замир Курамаевич бүт досконально окуп туруп, башы менен чайкап койду. Эмне кылайын дейт. Эмне кылайын деп айтты. Мына Замир Курамаевичтин айткан сөзү. Эмне кылайын дейт. Аракеттенип атабыз, чуркап атабыз, ар бир ишти кылып атабыз. Эми сотторду үйрөткөнүп атабыз. Мына ротация да кылып көрдүк дейт. Бирок эми ушундай эмелер болуп атканда, биякта сотторго да сөз тийип атат да. Анткени биринчи инстанция Ош шаардык соту алып туруп, бул жигитти 11 жылга эркинен кесип салып атат. Балдарын караган жок. Ошо юридикалык, ушундай азыркы биз көрсөтөм, юридикалык ар бир эмеге баа бербей туруп алып туруп 11 жылга эркинен кесип атат. 5 баласы менен конфискация деп үйүн конфискация кылып атат. Үйүн жайын кылып атат. автоунаа. Эми ладно, үйүн конфискация. Бир үйү бар экен. 5 баласы менен, 5 баласы несовершеннолетний. Бир баласы инвалид экен. 5 баласы менен көзүн тияка кама тийип, бияка 5 баласын алып туруп үйдөн айдап ийип, Кудай урбады, жыргайсыңарбы? Айтылачы. Эмне, ошондон мокумуңар канабы? Же эмне, соттор силердин үй бүлөңөр жокпу?
прокурорлор, ошол ишти утилиздать этип берген прокурорлор карабайт белеңер жакшыраак. Эмне караган жоксуңар? Ошол 5 баланын убалы кимде болот ошол? Ошолордун бардыгын айта жүрүш керек да. Анан могу жерден туруп алып туруп, өзүңөр акылдуу боло бересиңер. Бизге акыл үйрөтөсүңөр. Ошол жерге азыр деген кайсы бир төргөчүгө барып, монтуп, олтуруп сүйлөшсөң, олтуруп алып, вы меня что, будете законом учить, что ли? Я лучше вас найду, вообще жыгыласың да. Вообще жыгыласың. Ошондой нерселер көп болуп кетти. Ошолардын төргөнүн туура жүргүзүшүн ушул прокурор, утверждающий прокурор, Курманкул Токторалиевич, мына сиз көрүп атсаңыз, сизге да айтып кетет элем. Курманкул Токторалиевич, могу практиканы жөн эле карабай туруп, иштин жагдайларын түшүнбөй туруп эле, эптеп эле, акчасы бар экен, же тигине бар экен, камаш керек экен деп эле, могу утверждение кылып алгандардын токтотушуңар керек. Анткени прокурор, анан же зам генеральный прокурор, же генеральный прокурор утверждать этип койсо, бүттү. Райондо гособвинитель каршы чыга албайт өзүнүн шефине. Туурабызбы? Туура. Анан кийин ошондо состязательный сторон жок. Прокурор шеф эметип коюп туруп, көрүп туруп, баары мыйзамдуу деп коет. Ошол нерсени да караш керек. Ошол нерсени да бүгүн Замир Курамаевич абдан жакшы айтты. Замир Курамаевич, бүгүнкү күнү биз деген велосипед мындай придумать этпешибиз керек. Бүгүнкү күнү могу жерден сот реформасы болуп тур, андай болбосо дагы бүгүнкү күнү институт следственных судейди иштетиш үчүн просто утвержденияны эле алып ошондой инициировать эткиле эле. Утвержденияны прокуратуранын обвинительнин алып салалы. Ар бир төргөчүгө персональный ответственность коелу. Сотко барганда тергөө сотторуна, следственный судьяга барып бергенде ошондо гособвинитель алда жабышат төргөчүгө. Эмне үчүн бул менен карадым, эмне үчүн муну менен карадым деп туруп баарын айтат десем, Замир Курамаевич бизди ошондо колдоду. Ошондо айткан сөзү, Замир Курамаевич айтып атат, силерди толугу менен колдойм дейт. Бирок бүгүнкү күнү соттордун да деңгээли ушундай экен деп туруп, мына Замир Курамаевич мойнуна алды. Мойнуна алып атат. Анткени действительно мен да жаман көрүп, баягы кичине катуу эметип аттым эле, действительно жасаган жумушун көрсөттү. Туурабы Замир? Действительно жакшы жумушу бар экен. Мына бир жакшы жумуштардын бирин айта кетейин. Биз көрдүк бүгүн. Бирок мындайча айтканда, анын баарына деген жалгыз киши мындай баарын үлгүрүп албайт экен. Ошон үчүн постоянно чоңдор тегерек четиңерди карап жүргүлө, тегерек четиңерди иштеш керек, тегерек четиңер эмес керек. Силер деген ошол жакта мына жогорку сотто бир эмес 4 зам бар. Ошол замдар силерди иштешиңер керек болчу. Генеральный прокурордун 5 замы бар. Ошол 5 замы деген райондорду караш керек. Эми силер иштей албасаңар, тада иштебей эле койгула да. Туурабы? Иштебей эле койгула да. Анткени деген биякта силердин элдин тагдыры менен ойноп атасыңар. Силер жаш балдар, ал төргөчүлөр жаш балдар эртеңки ойнобойт, булар ойлобойт. Эртеңки күнү бул адамдын тагдыры кандай экен? Приказ берди, я есть деп туруп барып жасап атат. Элдин тагдырын ойлош керек да. Эртеңки күнү ошол тагдыр. Мына ушул азыркы примерде 5 баласы менен көчөдө калабы. Бирөөсү инвалид экен, көзү могу жерден жок экен. 5 баласы менен жалгыз күйөөсү тиякта болсо, шоор калың байкуш экен. Течер күйөөсү тиякка кетсе, түрмөгө кетсе, бул 5 баласы менен үйүнөн эметилип калса, ошондой нерселерди ойлой жүрүш керек да төргөчүлөр, прокурорлор, утверждающий прокурор. Силер биринчи карап туруп, ушундай нерселерди карап туруп, мына Замир айткан ашыктуу. Бул чистейший нарушение. Ошондой нарушениядан тапканыбыз эле бир 16 нарушение таап атабыз. Дагы Замир көбүн айта элек. Анткени в интересах следствия Замир көп нерсени айтпайт. Төргөчү даярданып калат. Бирок Замир андан да чоң ошибкаларды таптык биз. Ошолорду дагы айта элекпиз. Ошолордун баарын айтсак, бул деген ошо төргөчүнү, ошол ГАИ кызматкерлерин, ошол ким эле? Асоров эле, Асыратов деген камап эле. Зато Асыратов деген өзүн силер деген соттук процессинде көрсөңөр, аякта деген көрсө, ошто Кудай гаилер экен да көрсө. Ошол Асыратов демеле эметип атканда, да и что деп монт еттим эле. Анан тияктан
прокурорлор чуркап барып ошол жакта прокурор: а чего тебя перевели? Да, да, у меня на меня приказ только остался, я теперь в Бишкеке работаю. Ал оказывается Бишкекке келди. Вообще супер. Эми Бишкекте да ушундай подставалар болопту деген эмедемин да. Вот ошондой нерселер өтө көп болот. Тырма кылып кетейин Канат байга. Мына бул судьялар прекрасно билишет, жөнөкөй элге да кээ бирлерине белгилүү бир неписанный эреже бар да соттордо. Наркотикабы сөзсүз соттогула. Кез келет, эркинен ажыраткыла. Далил жок болсо дагы соттогула деген жазылбаган эреже бар. Ушуну алыш керек. Мына Замирбек Курамаевич кызмат мөөнөтүнүн аралыгында ушуну бир аз болсо дагы ушул багытта жетишкендик кылып алып кетсе ушул эрежени жокко чыгарып, бул абдан чоң жетишкендиктердин бири болот. Себеби мына канча наркотик боюнча иштерге катыштык, өтө эле мындай беспредел деп коебуз, орун алган учурлар көп да. Эч кандай да. Мен мына жөнөкөй үлгү катары, мисал катары бир ишти айта кетейин. Мына бирөөнү көп жыл болуп калды, 10 жылбы, 11 жылгабы улгайып калган кишини соттогон. Райондагы, шаардагы, жогорку соттагы. Эми караңыздар, далил. Кандай далил? Опер кызматкерлери тетиги Магистраль көчөсү менен Алматинка көчөлөрү кесилишкен жерде бир аялга акчаны берип туруп, мына проверочная закупка кыласың. Текшерүү максатында баңгизат сатып аласың деп туруп 200 сом берет. Аны маршруткага отургузушат. Ал маршрутка менен Алматинская и Ахунбаева көчөлөрүнүн кесилиши жака барып, маршруткадан түшүп, кайра келет. Баягы эле Магистраль менен Алматинка кесилишкен жерге. Айтат мындай баклажканы көтөрүп келип, мен аны көргөн эмесмин, иштин материалында жазылган да. Көтөрүп келип айтат: мына метадон, мына наркотика, суюк түрдөгү наркотиканы мындай паланча түкүнчөдөн сатып алып келдим 200 сомго деп туруп, оперлерге берет, алар оформлять этип, мына далил деп туруп, ошол менен болгон. Иш сотко өткөн. Мына райондук судья, шаардык судья, жогорку сот 10 жылга, биринчи райондук 10 жылдан ашык срок берди эле, менимче жогорку сот 10 жылга түшүргөн. Кесип салды. Бул жерде кандай далил? Мына эми өзүңүздөр ойлоңуздар. Ким ошол аял точно барып, ошол адамга жолугуп, ошонун колунан алганы? Кана далили? 200 сом. Аны мындай жазыш керек да. Контрольная закупка деп жазып, аны тигинин чөнтөгүнөн сатып алганда эле сразу кармап туруп, чөнтөгүнөн ошол акчаны таап чыгыш керек оперлер, тергөөчү болуп. Аны деген протокольно фиксировать этет. Анан баягындай атайын жабдык менен аны текшерет, ультрафиолет менен. Ошол жазуу барбы ошол акчада? Же бул башка 200 сомбу деп. Мунун баары жасалган эмес. Мына көрдүңүздөр, бул жөнөкөй мисал. Менде бул иштин керек болсо материалдары бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Эгер бир судья кызыгып, муну каратыш керек кайра. Биз жардам бересиз, любойуна бере алам да. Мындайча айтканда. Мына ушундай беспределдер көп наркотика боюнча. Мына ошо сенин сөзүңө да кошулуп кетейин, урматтуу Facebook колдонуучулар. Биякта айта турган нерсе. Эмчүн наркотик менен, баңгизаттар менен ушундай проблема. Эмчүн ушундай правонарушениялар да. Кээ бирлер акча табалы деген ой, тергөөчү же туура эмес жолго түшүп калгандар бар да. Эми баарын эле актай берген болбойт. Биз деле аны эметип аткан жерибиз жок. Бирок эмне себептен тергөөчүлөр, жаш тергөөчүлөр, ошол эле гаилер же опер кызматкерлер именно наркотик боюнча мындай чалды куйду кылып эле, эптеп эле кармап эле акча берсе берди, бербесе сотко айдай берген. Эмне деген? Бул эмне? Анткени психологиясы, соттордун психологиясы бузулган да, мындайча айтканда. Ой, наркотик десин. Жок, күнөөсү болсо да болбосо да камаш керек деп эметет. Анткени бизге дейт, Верховныйден установка келген. Все дела с наркотиками осуждать дейт, да. Эми мындай нарушение болсо каякта осуждать?
кичине мындай разбираться этсеңер болот десе, жок, оправдательный кылып алышпайт. Что вот, ой, наркотик, жок, тим эле калчылдашат. Баягы мынча результат беришиңер керек бул айда деп тергөөчүлөрдүн алдына дагы тапшырма коюлган моменттер бар да. Руководство жагынан момча иш тапшырасыңар, камайсыңар. Момча үчүн, МВД, силер мындай кичине руководство МВД улан, силер мындай кичине доктрину свою пересмотрите. Доктринаңар эмне болуп калган? Силер приказ бересиңер тергөөчүлөргө. Айына момча наркотик боюнча иш тергейсиң, мынча кишини камайсың дейсиңер. Силер мындай болек нерсени болдуртуп атпайсыңарбы? Кызык экенсиңер. Анан ошондон ушундай фальсификациялар чыгып атат. орун алып атат да. Бул эми баягы көйгөйдүн түп тамырлары да, ошол түп тамырларын жок кылмайынча тилекке каршы орун ала берет мындай учурлар. Ошондуктан Эфирди уже аяктап баштайлы. В принципе, бирок айтып кете турган нерсе, мына Facebook колдонуучулар Замир Курамаевичке да жетсин, Курманкул Токторлиевичке да жетсин, Улан Амокановичке да жетсин, кимдерге жетсин. Дагы бир жолу айтып кетели. Силер ушундай особый категориядагы беренелер менен айыпталып аткан адамдарды мындай кичине мындай кылдатуу менен карасаңар жакшы болмок. Силер деген мындай указание кылбашыңар керек. Момча кыласың, момча кылбайсың деп туруп бербешиңер керек. Реалдуу түрдө кармасаңар ошону менен ашуу. Бизде илгертен бери азыр эмчүн качество следствие деген жок. Бизге мен илгери баштап 90-жылдары баштап иштеп, 91-92 жылдары иштеп баштап атканда ошондо качество следствие деген абдан биринчи орунда турган. Азыр могу жерден ошондо бир кишини актап салса, же 5 кишини актап салса, бир жылда соттор ошол жөн эле паника болчу. Ошол ушундай паника болуп, ошонун бүгүн Замир Курамаев да айтып берди ошондо. Паника болчу. Эмчүн ушунча кишини акталды, значит, следствие жаман иштеди. Следствие туура эмес иштеди. Прокуратура караган жоксуңар деп туруп аларды талкуулачу. А биз быйыл мындайча айтканда азыр жылына мына бүгүн Замир Курамаевич да өзү айтып берди. 300дө жакын оправдательный 264 деди. 264 өкүм чыкты дейт. Өкүм чыкты дейт. Бул эмнени айтат? Значит, биз бүт эле судьяларды акмак деп аткан жерибиз жок да. Акмактар бар. Акмактар жок керек. Алардын ар бирөсүнүн фамилиясын айтабыз. Ар бир фамилияны биз уже айтабыз. Уже хватит, момдой тойгузду булар. Бирок сот системасында баарын жамандап айтыш болбойт. Сот системасында абдан илгертен бери иштеген, абдан мыйзамды түшүнгөн, трактовать этип түшүнгөн судьялар бар. Ошолордун күчү менен момда 264 актоо болуп атат. 264 актоо сот системасына бул деген өтө чоң, мындай айтканда чоң жетиштик да. Бул чоң жетиштик. Эмне дегенде, ошол 264 актоо өкүмү бул деген тергөөнүн слабыйлыгы, тергөөнүн чампалаганы, тергөөнүн фальсификациясы. Туурабы? Эми мына Канат байке мен кошумчалай кетейин. Жана Замирбек Курамаевич жогорку соттун төрагасы да өзү айтып калды. Азыр мына ошол бир кылмыш иши боюнча актоо өкүм чыкса, ошол ишти ким тергеген, кайсыл прокурор ал айыптоону бекитип сотко ишти өткөргөн, ошолор баягы акталган адамга компенсация төлөп бере турган кылабыз деп ушул демилге азыр көтөрүлөт. Туура деп ойлойм, себеби мына бир тергөөчүнүн кесиптеши акталып чыккан адамга 500 000, 1 миллион төлөп берсе, анда жанындагы тергөөчү ойлонот да, мен да ушундай болуп калбайын депчи. Бир ишти фальсификация кылаардан мурда, бурмалаардан мурда. Бул жакшы демилге. Анан мына жакында эле жанагы зордук зомбулук именно интим тармагында зордуктоого пробация колдонуу эрежеси алынды мыйзамдан.
мындай оор кылмышка карата пробация мындан кийин шарттуу түрдө сотто колдонулбайт. Мына ушундай жылыштар бар. Баягы ротациядагы бул судьялардын арасында ротация бир жерден бир жерге которуу жакшы жемишин берди деген ойдомун. Бул менин эле оюм эмес. Мына жакында эле Ош шаарына барып келдик го, мына наркотик иш боюнча. Ошол жерде кесиптештер да айтып атат. Мына ротация абдан жакшы болду. Шаардан, чүйдөн, башка региондордон бизге Ошко судьялар келип, мына жерде тартип орной баштады. Мурда бир базар эле болуп калган болчу деп ошолор айтып атат. А биз дагы мына жерде Бишкекте иштеп жүрүп, ошол ар кайсы региондон чет жактан судьялар келип калып, алардын абдан сабатсызы да бар экен, кесипкөй эместери да бар экен. Бирок баягы көч бара түзөлөт дегендей бирден оңолуп кетишти. Кээ бирлери көбү мага бир судья мага ачык эле айтты. Силер мына УПКны мага окуттуңар. Мен муну билбейт элем көп жерин. Силер мындай көрсөтүп жүрүп, мындай норма бар, мындай кылыңыз деп атып, мени көп нерсеге үйрөтүп койдуңар деп айткан, ачык айткан судья бар да. То есть бул мисал катары айтып атам. Бул мындай жакшы жемишин берди. Бул кадамчы ротация. Ошондуктан мындай иш-аракеттер сөзсүз боло бериш керек. Рахмат. Мени могу Первомайский район соттун тергөөчүсү, следственный судьясы Замир экөөбүздөн сурап атат. Бул эмне депчи? Преждиция деген эмне деп бизден кайра сурап атат. Сот сурап атат. Биз анан акыры түшүндүрүп преждициядан бул мындай, момчанч 95-чи берене деп акырын түшүндүрүп берип атабыз. Бирок бүгүнкү күнү действительно уже көбү калды. Бул радует мындай айтканда. Эми дагы ушуну менен азыр Замирге дагы кошумча алып кетейин, дагы бир нерсе. УПК бир кезде уголовный кодекста мындай эме бар болчу. Состав преступления деген бар болчу. Туурабы? Ошону айтчы. Азыр деле барбы? Ошол состав преступления дегенди алып салышкан. Азыр только прямые показания деген эле бир бар. Жок, сиз неме жөнүндө айтып атасыз? Айтып атам. Недостаточно доказательств. Жетиштүү далил жок. Ошону айтып атасызбы? Жок, мен деген азыр объект объективная сторона, субъект субъективная сторона дегенде мурда признаки состава преступления деген бар болчу. Аны алып салышыптыр. Сейчас этого нету. Оно в уголовном праве осталось, а в кодексе нет. Сейчас идет только прямые показания и доказательства. Болду. Бул бир. Анан кийин дагы азыр могу Замир айтып аткандай, бизде кодекста азыр илгери бизде жакшы бул депутаттарга, биз ошону депутаттарга айтып атабыз да, ошону киргизип коюп, ошону биз деле жардам берели деп атабыз. Могу жерде за недостаточность доказательств деген оправдательный приговорлорду чыгара турган за недостаточность доказательств деген норма бар болчу. Аны да алып салышкан. Муну деген абдан кайра кириш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Тергөөнү ошондо биз үйрөтөбүз. Туура эмес алып туруп, мына за недостаточный доказательств биз сени актадык деп туруп соттор айтса, ошондо тигил деген доказывать этип баштайт. Ошондо качество следствия болот. Эми азыр Канат байке, мына биздин кесиптешибиз Жанат Гүлжигитов жанатан бери бияка комментарий жазып атат. Суд присяжных жөнүндө айта кетсеңиздер депчи. Оюмду кыска айта кетейин. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамда, жазык процесстик кодексте суд присяжных жана калыс судьялар деп аталса керек эле. Азыр көптөн бери аны изилдей элекмин, ал теманы. Орусчасы суд присяжных. Бул институт бар биздин УПКда. Бирок мораторий кирип калган. Муну биз билебиз, адвокаттар. Ал мыйзамдын ал бөлүгү иштебей атат бүгүнкү күндө. Бирок мына коңшу Казакстанда, андан аркы Россияда бул институт иштеп келатат. Суд присяжных. Башкача айтканда, кээ бирки бир 5 берене боюнча, анын катарында адам өлтүрүү беренеси да бар, терроризм сыяктуу. 5 берене боюнча эгер айыпталуучу өзү кааласа, мени сот эмес, жөнөкөй жарандар ишими карасын десе, анда ошондой присяжныйлер, калыс судьялар тандалып элдин арасынан. Анан ошол ишти карап туруп, күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, жыйынтык чыгарышат да. Ошол институт азырынча иштебей атат, мораторий кирген, убактылуу иштебей атат. Эми баягы эле каржы маселеси да, каржы жетишпейт жана башка уюштуруу, организационный моменттер деп иштебей атат. Бирок иштесе, албетте мен ойлойм, бул да жакшы болот. Биз аны иш жүзүндө көрүшүбүз керек да. Мен алдын ала жакшы болот деп ойлоп атам, бирок иш жүзүндө кандай болуп калат? Себеби кыргыз баягы бири-бирине
тууган болуп чыгабыз, анан ошол жерде дагы кандай болуп кетет, кандай жок, суд присяжный жана айыпталып аткандын алыс тууганы болуп чыгып, анан ага тартып коебу. Эми ал практика көрсөтөт. Эмне болгондо да биз ушул институттагы мындай апробировать өтүп, практикада көрүшүбүз керек, иштетипчи кандай муну жыйынтык алып кетет экен. боюнча биз эмете албайбыз. Бирок Кыргызстанда опасный. Кыргызстанда опасный. 15 мүнөт, 5 мүнөт сүйлөшсөң эле кыргыз бири-бирибизге тууган болуп чыгабыз. Ал дагы мындай бир жайы турат. Бирок бүгүнкү күнү мындай чоң велосипед придумать эчтин кажети жок. Например, ошол эле администрация президентадан келсе, эми администрация президентада отурган баягы эле теоретиктер да. Эми мен жаман деп айта албайм, Укушевду мен жаман деп айта албайм. Свердлов район сотунда 1 жылбы 2 жыл председатель суда болуп иштеди. Ана всю жизнь администрация президентада иштеди, кандидат наук, доктор наук болуп, бирок бул теоретик. Зулушев деген бар, действительно кыйын мугалим, кыйын эме, бирок ал да теоретик. Ошол жерде администрация президентада мындай практик, ошол мыйзамды түшүнгөндөр, практиктер жок. Мына, например, жогорку кеңешти айталы. Жогорку кеңеште дагы ушул ошол жакта Медер Алиевден бир юристти көргөн жок. Хотя ошол жакта бывший зампред ГКМБ отурат, ошол жакта бир 2 сот отурат. Эми алар деле ушундай окуса болмок, бирок мыйзам чийки жазылган, бирок ошол мыйзамды азыр жогорку сот өзү постановление пленум менен единообразияга алып келип койсо болот болчу. А момундай нерселерди, могу недостаточно доказательств, признаки преступления, ошондой нерселерди кайра киргизиш керек. Киргизгенде ошол народный инициатива болобу, Верховный суд киргизеби же деген Верховный суд киргизе албайт. Бизде жогорку кеңеш кирет, 300 миңден эме кирет, анан жогорку кеңеш депутаттары ошол мыйзамга изменение киргизген укугу бар. Эми ошолордун баарын жасап койсо, ошол эле бир топ бизде тергөөнү тазалайт элек да. Бирок эми тергөөчүлөр деле баарын эле виноваты деп биз айта албайбыз. Айтпашыбыз керек. Анткени бул биздин вуздарда, баленин баары вуздардан башталат. Азыр баары тең экзамендер баягы эле акчага тинтип туруп, эметип атып туруп, бизде чала сабатсыз юристтерди көбүн чыгарып атат. Алар эптеп акчанын күчү менен, же атасы тиякта эметип алса акчанын күчү менен эптеп диплом алат, анан атасынын күчү менен прокуратурага барат, же атасынын күчү менен тергөөчү болуп алат. Ошентип алып туруп, өзү билими жок, зато удостоверениеси бар. Ошону менен булар кыйын болуп калат. Ушуну менен токтотолубуз, Амир. Мен ойнойм коллега. Токтотолу. 1 саат болуп калды. Биздин коллегаларга баарыбызга могу жерде Сабырбек Улуу Шералы деп сурап атат, жантан бери 5-6 жол сурап, жооп берип коелу. Автандил жумушу эмне болуп жатат? Автандил Жоробековдун адвокаты биз эмеспиз. Биз Автандил Жоробековго баш коргоо чарасына катышып бергенбиз, бирок кийин бизди сиз катыштыңыз окшойт. Мен катышкам. Андан кийин туугандары биз менен сүйлөшкөн эмес, бизди деген эч ким нанимать эткен эмес, поэтому биз билбейт экенбиз. Азыр иш эмне стадияда экенин билбейт экенбиз. Ошону менен урматтуу Facebook колдонуучулар, азыр дагы кетип атканда дагы айтылат эле, азыркы ушул эфирлер биз бүт адвокаттарга, мына адвокаттар менен азыр переговорлор жүргүзүп атабыз. Мына Замир экөөбүз пилотный проектибизди баштадык. Бул эми күнүгө саат 10дордо аракет кылабыз. Санат байке, күнүгө болбой калат, бирок күнүгө аракет кылабыз. Если биз 10дордо күнүгө чыга албай калсак, бирок по возможности чыккан аракетин кылабыз. Экинчи дагы бизде ушундай түз эфирибиз, ар бир түз эфирде ушундай ар бир ишти айтабыз. Ар бир ошо тергөөчүнү, кайсы сотту коркпостон айтабыз. Мен, например, коркпойм, билесиңер, Замир тем более коркпойт. Бизде корко турган эчтеке нерсе жок. Ошон үчүн эмки эмени эмне кылалы? Угулбай калдым. Замир. Эми кылдым. Эмкини, наверное, эмчүн Эмаком
бүгүнкү күнү ушундай акыбалга жетип калды. Ким мунга себеп болду деген эмкисин кылалы. А потом тиякта баягы мера пресечения боюнча эметели. Бөгөт чарасы Бөгөт маселеси бар. мен тиякта бир эки материал бар, ошону алайын. Анан эмет туруп ошондо ошол жерде Шерматовду, анан тиги ким эле дагы Шаардык соту, Кек шаардык сот, дагы Первомайскийда да Бекенов беле ошол боюнча судья Бекенов. кагаздарды алалы, анан ошолордун баарын көрсөтүп момундай, анан ошондой айтабыз. Бул двойной стандарт деп туруп айтабыз. И ошол двойной стандартты управление ГКМБ по городу Бишкек тоже делает. Мен жакпай айтам, ошон үчүн мени комиссия этикага берди. Значит, Кудайым буйрса, Facebook колдончулар баарыбыз аман бололу. Бейбит күн баарыңарга. Замирка, чоң рахмат за хороший ликбез. Сизге рахмат. Просто Бардык көрүүчүлөргө рахмат көңүл бурганыңыздарга. мы другим способом не можем. Ассаламу алейкум. Давай, Замирка, я попрощаюсь с нашими этими. Аллах аман бололу. Бейпил. Бейпил. Саламат болуңуздар. Саламаттар турыңуздар.